Канат Хасанов. Ысык көлдүн жээгинде отуруп бир нерсени түшүнөсүң. Бийлик ызы чуу болот, адамдар талашат, эли талар таасир бөлүшөт. Ал эми көл болсо мунун баарына унчукпай көө болуп тура берет. Дал ушул жерде өз жериңде тоолор менен шамалдын арасында ой тазара баштайт. Саясат бул жөн эле орун үчүн күрөш эмес, бул ойдун тереңдигине жана эл алдында ниеттүүлүккө болгон сыноо. Жаз кызык мезгил, көптөрдүн амбициясы ойгонгон мезгил. Кечээ унчукпай жүргөндөр бүгүн эң катуу сүйлөп, патриотпуз деп баарына жылуулук берген күн болобуз деп убада беришет. Сарказмбы? Ооба, анткени бул оюнда жасалма жарык көп, ал эми чыныгы жоопкерчилик аз. Бүгүн ар тарапта сөз жүрүүдө, апрель чечүүчү учуру болот дешет, бирок өзүбүзгө бир жөнөкөй суроо берели. Бул Кыргызстанга керекпи? Жооп ачык, керек эмес. Анткени кооз сөздөрдүн, катуу ураандардын артында көбүнчө бир эле нерсе турат: кандай жол болбосун бийликке жетүү каалоосу. Бүгүн бийликке умтулгандарга түз айткым келет: эл мурдагыдай эмес, эл көрүп турат. Адилеттик деген сөздүн артына жашынып, кимдир бирөө өз кызыкчылыгын чечүүгө аракет кылып жатканын көрүп турат. Же мурда жоготконун кайтарып алууну көздөп жатат, же бийликке келип калганын дагы бөлүштүрүп толуктап алууну каалап жатат. Бирок заман өзгөрдү. Бүгүн дүйнө ички оюндардын аянты эмес, дүйнөнү бөлүшүп жатышат. Мындай шартта кичине мамлекеттер ката кетирүүгө укугу жок. Ошондуктан бүгүн эң башкысы туруктуулук, мамлекет башында турган адамга шарт түзүү, башталган иштерди аягына чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү, бул да жоопкерчилик. Өлкө тынч болуп, багыт сакталса гана натыйжа болот. Мына ушул жерде жээкте отуруп негизги суроо жаралат: ушундай учурда амбиция менен ойноого болобу? Чоң толкундар көтөрүлүп жатканда өлкөнү чайпоо керекпи? Туулган жердин энергиясы адамды өзүңдү алдабоого мажбур кылат. Ал кеңири ойлоого, алдыны көрүүгө жана бир нерсени эстен чыгарбоого түртөт. Амбициялар убактылуу, ал эми өлкө алдындагы жоопкерчилик түбөлүк. Эң акыркысы, ким дагы бир жолу качели кылгысы келсе токтоп ойлонсун. Бул керекпи? Жооп берүү эле кереги жок. Анткени бул оюн эмес, бул өлкөнүн тагдыры. Ката кетсек жөн эле бийликти эмес, мамлекетти жоготуп алышыбыз мүмкүн деп жазат Канат Хасанов. Кудайым бешенеге эмнени жазып койсо ошону көрөбүз. Жаратканым айтат экен, бир жамандыктын артында эки жакшылык болот деп. Ошондуктан мен бул окуяны сабырдуу түрдө жакшынакай кабыл алдым. Мен бул кыйынчылыкты да жеңип чыгам. Кудайым кааласа мага болгон кара санатайлыкты да жеңип чыгамын. Себеби менин жүрөгүм таза, көкүрөгүм таза. Мен элим, журтум, мамлекетим деп аракетимди жасап жүргөн адаммын. Кудайым баарыбызга ден соолук берсин, элиме тынчтык берсин, мамлекетибиздин булуң бурчунда элдин сүйүнүп турганын көрсөм экен деп Кудайдан суранам. Буюрса элим өзүнүн жүрөгүндө, көкүрөгүндө али дагы мен жөнүндө көп жакшы сөзүн айтат жана күбө болот деген ойдомун. Баарыбызга убакыт тараза, деп элдик генерал Камчыбек Ташиев. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Жаңылыктардан байма-бай эле Камчыбек Ташиев өзүнүн мурдагы кызмат ордуна келет деген жаңылыктар чыгып жатат. Эми мен эмне дээр элем? Ал ордуңдукка мурунку өзүнүн кызматтык ордуна барбайт. Барбаңыз. Урматтуу Камчыбек Ташиев, мурунку өзүңүздүн кызмат ордуңузга барбаңыз. Анткени бүгүн сизге кандай азаптарды көргөзгөн, кандай артыңыздан бычак урган өзүңүздүн кызматкерлериңиз эртең сизге жакшы иштер менен тосуп алат деген кепилдик эч ким бербейт. Сактыкта кордук жок дейт. Бүгүн сизде торго салган болсо, эртең дал ошо торго андан хожесине салат. Ошон үчүн мен себеби жок бирдемени сүйлөбөймүн го. Негизичи президенттикке аттаныңыз, президенттикке барыңыз. Кудайым бешенеге жазганын көрөсүз. Аллахым эмнени буйруп койгон болсо, дал ошону көрөсүз. Патриоттор алга эч качан сынбагыла. Анан эми орун алмашууда сумма өзгөрбөйт. Садыр Жапаров сиздин ордуңузга барып иштесин, сиз анын ордуна барып иштеңиз. Путин деле Медведев дал ушундай болуп иштеген го. Дал ушундай болуп иштеңиздер. Бул жерде орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Ошондуктан бул менин ой пикирим. Жапаров Калыбек. Мен Садыр Жапаров жүргүзгөн саясатты толук колдойм. Мен билгенден президент болуп келген кыска убакыттын ичинде 30 жылда аткарылбай келген бир топ иштер ишке ашты, ашып жатат жана ашырыла баштады.
Кумтөр алтын кени мамлекетке кайтарылды. Айылдардын, шаарлардын ички жана сырткы жолдору, ошондой эле шаар аралык трассалар кыска убакыт оңдолуп асфальт төшөлүүдө. Жүздөгөн мектептер, бала бакчалар салынып, аймактардын инфраструктурасы жакшыртылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолу боюнча маанилүү келишимге кол коюлду. Бул келечекте өлкө казынасына чоң киреш алып келет. Балыкчы Кара Кече темир жолу аяктоо алдында турат. Камбар-Ата ГЭС долбоорлору ишке ашып, энергетика тармагына чоң көңүл бурулууда. Мамлекеттик органдарды техникалар менен камсыздоо жолго коюлду. Өлкөгө миңдеген жаңы үлгүдөгү заманбап техникалар менен камсыздалды жана дагы деле камсыздалып жатат. Армия жаңы аскердик техникалар менен камсыздалып, аскерлер обмундированиялар менен камсыз болушту. Тышкы саясатта Кыргызстандын кадыр баркы өстү. Жаңы стадиондор, лыжа базалары курулду жана курулуп жатат. Кароосуз калган пансионаттар мамлекеттештирилип, бюджетке чоң салым кошуп атат. Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгы жогорулады. Бажы жана салык системасында тартип орноп, бюджеттин кирешеси көбөйүүдө. Чечилбей келген чек ара маселеси чечилди. Аймактарда өнүктүрүү, таза суу, жол, электр энергиясы маселелери этабы менен тездик менен чечилип жатат. Мамлекеттик кызматтар санариптештирилип, эл үчүн шарттар түзүлүүдө. Коррупцияга каршы күрөш күчөдү. Мындан тышкары көптөгөн иштер аткарылды, аткарылып жатат жана аткарылуу алдында турат. Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок, бул бүгүнкү күндүн чындыгы. Ошондуктан башталган иштерди аягына чыгаруу, туруктуулукту сактоо үчүн президент Садыр Жапаровго Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча дагы бир мөөнөт берүү маселесин карап чыгуу керек деп эсептейм. Бул менин жеке пикирим. Сиз кандай ойлойсуз деп суроо салат Калыбек Жапаров. Бактыгүл Иманбек кызы. Мого акыркы пикирлерге жаман сөзүп жаткандар 2020 жылда Кыргызстандын акыбалы менен 2026 жылдагы Кыргызстандын акыбалын салыштырып көргүлөчү. 2020 жылы популист бизнесмендер менен депутаттардын кезде гана муктаж болгондорго тараткан макарону менен май чайын эле ыраазы болуп, алаканды шакылдата чаап, мына элдин уулу азамат деп отурчу элек го. Мекеме курмак кайдан? Bir жылда 5 мектеп курулса жакшы, курулбаса бир мектептен лентасын кескен күндөрү бир ай жар салчу элеңер. Бишкек борбор эмес эле, бир чоң дордой болуп эске шаардын кууш жолдору менен эски бустарында башыңар терезеден чыга калып калгыча тыгылып жүргөн күндөрдү унуттуңарбы? Бир справканы 5 мүнөттө түндүктөн чыгарып алып түшкө да кирчү эмес. Ал үчүн 5 күндө бар ишиңди таштап коюп, узун кезекте саргая туруп алчу эмес белек. Диванда жатып алып, наалый бербей ишке чыгып, шаарды аралап, ал турмак региондорду деле кыдырып, 6 жыл мурун кандай эле артка барып азыркы менен салыштырып келгилечи. Башкасын билбейт экенмин, мен билген эле маданият менен билим тармагында айлык акы канча эле. Эң жогорусу 14 000 сом, эң азы 5500 сом беле. 14 000 сомду алганы таңды кеч иштечү эле жаңылбасам. Азырчы эң азы 20 000 сом, жогоркусу 80 000 сом экен. Текшерүү нөл, реакция нөл. Карапайым жай турмуштагы адамдар бийликке, өкмөт менен депутаттарга кайрылуу деген эмне? Ошентсе да болобу деген түшүнүк менен жашачу элек го. Жылдар басып өткөн жаңылануу артка аттап барып салыштырмайын сезилбейт. 6 жыл артка барып келип анан урушкулачы, баары салыштырмалуу. Жакшылап анализдесең, акыркы 6 жылда Кыргызстан алдыга карай чоң секирик жасады. Шүгүр дегилечи.